Туугандар, үйдүн баасы бааланды, анан кеми бар. Сүйлөшөсүздөр. Балким 90 берет, балким 85 берет. Ал жагын ээси менен сүйлөшө аласыздар. Ээсинин номерин экранга жазып койдум. Мен турган жер туугандар бул Фуркаттагы круговой флагтын жанында турам. Билесиздер. Ушул жерден эле мына Мады тарапка бир аз жүрүп, мына жакта карасаңыздар медресе. Медресенин жанындагы көчөгө кирип, 500 метр жүрүп барсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мына ул үй сатка чыгып аткан учуру, адреси Аскар Шакиров 51. Сүйүнчү мына көчөңүздөргө асфальт жаңы эле басылды туугандар. Вызылдаган бойдон түз жүрүп кирип келе бересиздер. Даректери деле жакшы, оңой эле. Ушул көчөнүн эле мына сол оң тарабында болуп калат. Үйдүн жери кызыл китеп боюнча 6. Фактически 9 чыгат экен туугандар. Өтө кенен сонун, 4 тарабы тосулган, варата коюлган. Коммуникация боюнча айта турган болсок, Фуркатты барыңыздар, билип калыңыздар. Суу бар, свет бар, көчөлөр асфальт, прожекторлор коюлган, интернет, Wi-Fi келген, үйлөр толтура. Саналуу эле бул жакта участоктор калган. А так 98% үй болуп кеткен туугандар. Бул үй нак акчага сатылат, же болбосо мына шаарда квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип, алмашып алсаңыздар дагы болот. Келишсе болот да, мындай айткандачы. Кызыл китеби бар, сразу госрегистрден жакшылап өткөрүп берет ээси. Жүрүңүздөр эми бисмилла деп туруп кирип бара берели. Сиздер лайктан басып коюңуздар. Анан туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Бул жак кенен, машина менен жогору тарапка деле чыгып кетсеңиздер болот. Сол тарапты карасаңыздар, 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй. Жана холдорду кошпогондо таза 6 комната чыгат экен. Анан кирпич, сесмопоиз колонна көрүнүп эле турат, айчтын кереги жок. Чорный потолок болгон, крыша жабылган. Анан биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита ташталган. Кыскасы мощный салынган особняк үйлөрдүн бири экен. Кийин каалагандай кылып өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Анан мына боковой тараптарында местолор калтырылган. Ушундай. Так, азыр бул жак главный ход. Ушул жак менен кирип, сиздерге азыр үйдү тааныштырам. Так. Мына бул жакта бронированный эшик, ачып кирип келе бересиздер. Бул жагы холл болуп калат, киргенде элечи. И мына лестница жасайсыздар өзүңүздөр, экинчи кабатка чыга турган. Экинчи кабат менен биринчи кабаттын планировкасы окшош. Ал жакта эле 3 комната, ылдый деле 3 комната. Мисалы, ал жак зал, конок бөлмө, кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн, айнектер коюлган. Розетка, включатель автоматтардан бери орнотуп коюптур да. Бул жак прихожка болуп атат, главный ход менен киргенде. Так, жакшы. Бул жак дагы бир комната. Мына, караңыздар. Сонун болуп турат. И бул жакка жүрүп келсек, бул жак дагы бир комната. Шундай. Эми экинчи этажына чыкпай эле коеюн, кийин келип өзүңүздөр деле көрүп кетесиздер. Экинчи этажда деле ушундай 3 комната плюс мындай холл мененчи. Планировкалар окшош. Плита басылган туугандар. Мына туугандар, бул жакка түз жүрүп келе бересиздер. 3 тарабында тең кошуналары бар. Забор менен тосулган. Граница мына заборго чейин. Менимче ал жагын өзүңүздөр түшүнүп деле калдыңыздар. Сонун экен. Туугандар, колдон келишинче мына үй жөнүндө информацияны бердим, көрдүңүздөр. Квартирага дагы алмашуу жолдору бар, эске алып коюңуздар. Телефондо бүтө турган иш эмес, келип өзүңүздөр деле бир таанышып кетсеңиздер жакшы болот. Эми Фуркатты билесиздер, шаарга жакын. 10 мүнөттө шаарга кирип барасыздар. Мектеп, садик бардыгы Фуркаттын өзүндө бар. Өзүнчө эле бир центр бул жерде элечи. И ограждение болгон. 3 тарабында кошуналары бар. Кызыл китептүү. Квартирадан тажап жүргөндөр дагы бар, мисалы баласы көптөрчү. Мына, сиздерге өтө сонун мүмкүнчүлүк, акчаңыздарды келиштирип алмашып алсаңыздар дагы болот. Туугандар, үйдүн баасы $100,000 бааланды, анан кеми бар.
сүйлөшөсүздөр. Балким 90-го берет, балким 85-ке берет. Ал жагын ээси менен сүйлөшө аласыздар. Ээсинин номерин экранга жазып койдум.